Жаштык аренада Улук Манапа деген ырчыбыздын концерти болуп өттү да. Ошол концертте өздөрү көрсөтөр интернетке жайылып кетти. Мен эжекем, бир тууган эжекем. Ошол жерде уюштуруучу топтун суранычы менен чыгып полду жууган экен да. Ал жерге барабанщиктердин шоусу болуп, ошол жерде суу төгүлгөн экен. Анан ошону сүртүп коюңуз, тайып калабызбын деген суранычы менен чыккан экен. Анан ал жерден бирөөнү күнөөлөштүн кереги жок. Типа хайп чогулткан чыкты же парасаты жок, андай мындай деп жазышыптыр да. Бирок ал эжекем ал эмес, өзүнүн кызматына так аткарып мындай чыкты да. Ал эжекем бир тууган эжекем да. Ушундай үйдө жашайт, квартирада. Ал эч кимден жардам сурабайт, даже менден акча сурабайт. Бир кыз бир баласы бар, мать одиночка. Ошо кыздарын окутуп, тирлигин кылып, ошолор менен күн өткүзүп жүрөт да. Азыр өзүнөн дагы интервью алып мындай ачыгын билип коек. Мынакей силер ошону эмес жазган айынан мен эжекем мына азыр монтип ыйлап отурат да. Бул антип хайп менен жашаган адам эмес. Жөнөкөй эле мынакей бир кыз бир баласы бар, ошолорду окутуп, ушундай бир жаккан комнатада квартира жашайт. Эч кандай бир эмеси жок, мынакей азыр монтип ыйлап отурат. Бу жерде эч кимди сотко берип, же администрацияны же бир башка бирөөнү күнөөлөштүн кереги жок. Жөнөкөй адамдар бар, жүрөгүнө тез кабыл алган. Мынакей азыр ушинтип эжекем ыйлап отурат. Ошол үчүн сиздерден суранабыз, жазардан мурун ойлонуп жазыңыздар туугандар. Ар бир жазганыңыздарга жооп берип калышыңыздар мүмкүн. Ошол жерде суу төгүлгөн мынакей уюштуруучу топ суранган экен. Урматтуу кыргыз элим, биринчи жазарда ойлонуп жазыңыздар, анан кийин интернетке салыңыздар. Бул өзүнүн эмгегин ошол жерден акынан таап жеп атат. Ак мээнет менен. Мынакей азыр монтип ооруп калыптыр. Атайын мен келип көрүп атам да. Ошон үчүн алда видеону өчүп салыңыздар суранабыз. Ким чыгарган болсо өчүп салыңыздар.